Кезегинде дүркүрөп иштеп 6000 адамды камсыздаган ири майлуу суу лампа заводунда турабыз. Мында учурда 1,5 адам жумуш менен камсыздалган. 40 лампанын түрү чыгарылат, бирок сатууда кыйынчылыктар жаралып келет. Мында негизги көйгөй өндүрүлгөн лампаларды сатуудагы кыйынчылыктар. Ага байланыштуу жумушчулардын жана өндүрүштүн ыргагы да жылдан жылга аксап келет. Банкроттук абалга кептелген майлуу суу лампа заводунун ишмердүүлүгү менен инвесторлор да таанышты. Заводду мурункудай алдыңкы абалга келтирүү майлуу суу шаарын өнүктүрүү форумунун негизги багыттарынын бири. Өлкөдө мындай ири завод жоктугун эске алганда, бул келечектүү өндүрүш. Инвесторлор да бул завод менен иштешүүгө кызыктар экенин билдиришкен. Дополнительно бир линия ачканбыз, мына стеклоровинг боюнча. Аны ошол линиядан 10 линия ачайлы деп атабыз. Андан сырткары ошол стеклоровингти өзүбүз иштетип, кровельный материалдары чыгарайлы деген, пеностекло чыгарайлы деген ушул бүгүнкү күндө инвесторлор Германия, Чехия, Бельгия, Москвадан келип отурган бүгүнкү күндөгү инвесторлор ушул заводдун аябай чоң потенциалы бар цехтерди предлагать кылсак, эгерде ушулардын бардыгы ишке ашса, то значит бизде бүгүн значит и бюджетибиз көбөйөт, и шаарыбызда бүгүнкү күндө рабочий месталар көбөйөт. Германиядан 2 инвесторлор келди, но именно стеклотарым боюнча. Азыркы тапта заводдун болгон мүмкүнчүлүктөрү менен 30% жумуш аткарылып жатат. Мында лампалардын сапаты жогору, 40 жакын түрү чыгарылат. Кезегинде 6000 адам иштеген лампа заводунда азыр 1,5 гана жумушчу калды. 10 жылдан ашуун банкроттук абалда иштеп жаткан ишканадагы жумуштун аксаганы жергиликтүү тургундарды да тынчсыздандырып келет. Тамак-ашыбыз ошол жерден, бала чакабыз ушул зарплатадан окутабыз, кийинтиребиз, жедиртебиз, жетпейт. Эми билбейм, иштеп кетсе, мындан бияка дагы башка, мисалы, спиральдан башка, лампадан башка нерсе чыгарсак болот, кроме лампы. Ооба, бар. Ушул эле бош цехтерди биз арендага берсек болот капиталисттергечи. Бир эле Кыргызстанда азында караганда бир эле завод калды да азыр биздечи өзү мындай кылганда. Бул Мурда Союз малында бир завод экен, Союзмойда. Азыр ушу эми жок болуп кетип атат да бара-бара. Жок болбой сакталып иштеп калсак жакшы болот эле да. Бизге жакшы. Президентибиз мына кумтордон чыгып атат го. Жанакы немелер, молибден, вольфрамдар, ошолорду ошо завод куруш керек да Бишкекке. Мына кайра иштеп чыгарып турган. Ошондой чыгарса бизге жакындан өзүбүздөн келген турё. Бизге неме жакшы дабы? Чемо Кытайдан сатып алгандан көрө. Кытайдын немелери некачественный болуп атат да азыр. Ошонтиги сапаттуу аларга караганда. Чыгарган лампалар. Азыр китайский лампа дейт, ал зыян, мисалы үчүн көзгө деле зыян. Бардыгы ошо айласы кылдынан да эми мындай караганда арзан болгон үчүн. Анан кийин ал мындай жарык берет экен, бирок могу жакшы, биздики өзүбүздөн чыккан лампалар жакшы. 2019 ишкана 100 миллион даана лампа чыгарса, өткөн жылы 62 миллион 500 миң даана даярдаган. Мындан өндүрүш жылдан жылга азайып баратканын байкоого болот. Ушул тапта мында күнүнө 365 миң, айына 5 миллиондон ашык лампа чыгарылып жатат. Ишкана жетекчилиги билдиргендей, мындагы эң башкы көйгөй сатууда жаралат. Бул жааттан мамлекет жардам берсе, завод мурункудай бутуна туруп кете алат. Мында лампадан башка да бир нече уникалдуу өндүрүштөр чыгарылат. Бизге ошо бюджеттин организацияларга ошо лампаларды сатып өткөрүп бергенде, ошондо бизге жеңилдик болот эле. Ошол үчүн ошо светодиодный участкабыз токтоп калды азыркы күндө. Бирок биздин лампочкабыз светодиод өтө качествосы бийик лампа, баасы бирок берки кытайлыктан да сал жогорурак болгондон рынокто жакшы өтпөй калды да. Анан биз жөнөлөп турбай азыр заводубуз биз стеклотарага өтөбүз деген максатыбыз бар. Дүйнө жүзүндө азыр бардыгы пластиктан кетип аткан себептен биз ошо экологический тара чыгарабыз деп, ошо бүгүндүн форумдун себеби ошо, мен ойлойм. Ошо бизге азыр жардам керек. Бизге кредит берсе, ошондо бизде персонал бар, иштей турган. Жаңы рабочий места пайда болот эле. Ошонго шаарга ham чоң салым болот эле да. Анан көп тургундарыбыз Российский Федерацияга кетип калып атат, жумуш жоктугунан.
Ошол үчүн мен ойлойм бүгүнкү форумдун жыйынтыгы болот. Алан биздин шаарга, заводко чоң салым болот. Алан стеклотараны чыгарсак, бул стеклотара эмес, кийин будущийга суу чыгарып өткөрсөк болот. Бир консерва, компот чыгарып өткөрсөк болот. Эми келечекте көп пландар бар. Алан андан сырткары биз азыр мына стеклоровин чыгара баштадык. Стекло пакет чыгарсак болот. Ошондой эле пландарыбыз бар. Ошонго бизге азыр каражат керек болуп турат. Азыр лампаны канча түрүн чыгарып атасыз? Эми лампаны биз 30-40 түрүн чыгарабыз, лампаны по типам. Майлуу суу лампа заводу келечекте айне кидиштерин чыгаруучу жаңы меш курууну пландаган. Ал үчүн $10 миллион долбоор даярдаган. Ишкана жетекчилиги мамлекеттен аз пайыздуу насыя алуу боюнча кайрылган. Заводдун юридикалык макамы туура келбей, каражат берилбей келген. Ал маселе да чечилип, кийинки аптадан тарта 1 миллиард сом каражат бөлүнөрү айтылат. Майлуу суу лампа заводу алгачкы өндүрмөн мындан 55 жыл мурда чыгара баштаган. Бир канча жылдан соң жыл ичинде 1 миллиард электр лампаларын өндүрүүгө жетишкен. Майлуу суунун белгилүү лампалары Орусия, Азербайжан, Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Украина, Грузия, Армения, Монголияга чейин экспорттолгон. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Майлуу суу шаары.